Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, мына Жумгал районунда министр келип атат жол боюнча. Эл өзү чогулуп атат мына Карапайым. Төрагаларыбыз турат. Министр Айым жаңы келди. Siz geldinizler Mına saat 2'ge de aytılgan. Çogulup atat mına. Azır koya turgula, el çogulsun, el çogulganda tanıştıralım. Жумгалдын жолунун созулушуна тендер ушурда эки компаниянын арасына тандай албай чаптылар. Чайнара Оот менен Кара Балтаны салып аткан компания. Asıl dene. Bir yerden bunda gel. Өкмөт башчы келгенде июльда деп айтып кетиштиле. Ошону аткарышпагандыктан эл чыгып атат. Türk rayonunda жеті областта ең начар жол биздики. Ошону айтып атат. Ким айтканда? Жана деп келди эмес начальниги. Koya turbaysınlar. Ben o hazır mınaki devu gelsin. Çoluk hazır gelerek kurup turbaysınlar. Demişim mınaki hazır devun начальниги gelir. Hakim gelir. Zam gubernatör gelir. Bizden mesli чиновниктер gelir. Hem koya turbaysınlar. Gelsin şaşpağlar. Koya turbaysınlar. Meni oturtasınlar. Hem jamale çoğun yok alsın. Benim yerge basıp içine. Koya turbaysınlar. Hem söylüyorsunlar. Жумгал району 2021 жыл 21 июль. Народастар өкүлдөр, интернационал өкүлдөр келип атат. Азыр эл менен жыйын болот. Эл абдан наразы жолдун абалына. Жаштар жүрөт. Fevral ayında. Siz anda Jogorku Kеңеште сессияда отуруп калгансыз. Ошондой. Анан кечээ чогуу келип атып, биз менен чогуу келип, толтурган маалыматтарды айтып келели десек, сиздин жаныңызда орун бош эмес дегендей кылды помощнигиңиз. Советникпи? Ошо. Сен эмирсиң да? Помощник. Жакшы. Азыр өтө эле көп сөздөрдүн баарын тең маалыматтарды сизге жеткирмек. Биз азыр Кудай калса колдон келишинче айтабыз дечи. Азыр бор эки эмелер келе калсын. Артта дагы кечип аткандар бар экен. Саат 2 болуп калды, бирок эми ошол жана карабайсыз. Аким келип биз асыл. Не болуп калды? Азыр мындай толук турганда, мындай кылалы. Демилгечи топтун жетекчиси Асыл Эжекеев менен бул замирди сайлаганбыз. Ушул тартипти сактап ушуга баш ийип бериңиздер. Ушул кишилер сүйлөйт. Анан кийин сөз бергендерин бар жазып койгон. Жазылып алып эле мындай порядка кылып өзүбүзчө бир жакшылап билмер урмай келиптир. Суроолор биринчи бул кишилердин сөзүн угалы. Бул кишилердин сөзүн угалы. Анткени эмне үчүн дегенде биз барып каттап өткөндө 1 июлдан баштап жолубуз башталат деген мына. Жол 1 ага чейин июнь айында тендердин баары бүтөт, условияларын баары тең Азия өнүктүрүү банкы менен бүт чечилет деген сөз болгон. Кийин премьер-министр келгенде дагы ошондо айткан 1 июлдан баштап башталат экен, бүтөт деген. Азыр июлдун аягынан карап жолдун көйбөйүн көрдүңүздөр, өзүңүздөр кел атканда өтүп көрбөдүңүздөрбү? Эми өзүңүздөр ошо жолду да карап турасыздар. Эми качан болот? Жумуш иши качан башталат? Ошого биринчи толук маалымат берип кетиңиз. Ошо биринчи азыр келсен ал сөз баштап өткөндө сизге сөз берет. Бар, жаштар келаттыр. Декандык жигиттер келди. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум.
Var ne? Seversin. Okey, var. Şuna da çıkık. Az. Bilmem okumam bekliyorum. Bu maçta sahanın çıkan bayağı telefon alıp yolda şunday olgan dedi soramız болып жатқанымызды айтқан 10 миллион сом қаралып тұр министерство транспортының баға тендерден ұтқан компания жолды баштағы шақты 10 миллион сом қаралып тұр ошо 10 миллион сомдун қараңыздар эчтеме жакшы иш болбой атат жол жакшы түзүлбөй атат жакшы иш алып барбай атат тияктын деуун ишилери деп анан 10 миллион сомдон 10 тыйын желчи болсо айткан биз кедирбейбиз ушунча талап кылып туруп 10 миллион сом котортканбыз азыр жолдо абалы начар болуп атат келсе силер сотко берин деп айтканбыз да ошо Жумаш Асанович мен атымды да жазып калган бүт баарын жазып калган андан кийин Зарылбек азыр эле айта берейин мен бир мисалы үчүн Жумгалдын эл үчүн эметем да Зарылбек деген бияктын директору айтыптыр мен бир туугандарыма чейин чыкты иниңди кой деп койду бул эмне деген акмакчылык значит бул доказывает факт что биз жегендигин үчүн чынбы жолдун акчасын жеп салган үчүн биздин расчет боюнча азыр толтура эме кылдык биз канчадан бери жазып атабыз канча трактирдин канча иштегенин сүрүлгөн ишин аткарылган иштин эмелеринчи канча расход кеткендерин визуально жазып атабыз даже ошондо жазганда да ар бир 20 кишиге 20 миң сомдон айлык деп жазганда дагы ошондо 1 апрелден баштап 1 миллион сом кетти анан бул жигит эмелеки бир жигиттен айттым эксперт дейт 6 миллион сом котордук дейт якачы 6 миллион сом 5 миллиону каякта биздин расчет боюнча 1 миллион сом жок болуп атат да аткарылган жумуш боюнча мындай экен туура сиздики айтпаңызчы бизде бирде грейдер иштеп эткенде бирде пагуш иштеп экен бир гана грейдер бар экен аренда экен алда ите эски алда бир күн иштейт 5 күн жатат ушул жерде бузулупту көрүп атасыз мен күнүгө ошол жолдо жабырып аткан балдардын бирин мен күнүгө каттайм бишкекке мисалда бул бир экинчи биякта могу металлодо турган грейдериңерди алганда бизге эң мына эң слабый эң начар жол бизде Жумгалда ушуга биз жаңы техникалар карап бериңиздер биз талап бул элдин атынан Жумгал элинин атынан могу деуңарды алмаштырып бизге картаң эмес схемасын бүт алмаштырып жаңы коюп бергиле калганын сот менен өзүңөр бүтүрүп алгыла жаш балдардан бухгалтерине чейин инженерди чейин жаңы коюп бергиле биз тажадык уже мына мен ушу 20 жылдан бери мен күнү түнү ушу жолдомун 20 жылдан бери мына могу аксакалдар да бар алды 74 чыгып калды айлабыз кетти уже биз шордел экенбиз Жумгал эли бир каралып койгон жок келет мына аксакал турат өткөн талканды мен аябай сугунман мындай болбойт бизге жаңы техника карда тез аранын ичинде бизге аренданын кереги жок акчабыздын көбү арендага кетти деп айтып атат биз барганбыз жаңы мына 120 километр ашып кетсе эсептеп кетсе 90 километр жерди жасап берип койсо болот да 70 эле километр бизге грунтовый жасап берип койсо калган эптеп тарта берет эле көйгөйдү биз ташап бүттүк ушуну 4 дөңгөлөк алабыз 4 рейстен дөңгөлөк жарабай калат мынакей бу жерде консультанттын да нерсе ушул жолду карабай коюшкан ушул киши чечишет да мына ушул киши бомдолгон шибинкалар төгүп салды биз дөңгөлөк алгыбыз деле келбей калды ушечи айлабыз кетти майдын кымбаты бул болсо запчастын кымбаты тиги болсо өзүңүз көрүп атасыздар жип менен келет десе жип менен кетет экенсиңер биз айлабыз кеткенде тетиги рекири жанагы жип менен жана пикапты биз пояка токтоттук койду ошонун расходуна ушул жолду сөттүрөлү деп айтып атканбыз даже ушундай болуп аткан антпеш керек эже сиз карап бериңиз сиз болуңуз гана көп эле убакыт болду эже жаңымын деп айтпаңыз мен жаңы келдим деп айтпаңыз сизге талап күнүгө ушул жолду карап бериңиз жума сайын карап бериңиз талап бул болбосо күз келди мына Жумгал эли боз үйдү тигип түшөнгө жатабыз жолго өткөзбөс бир тогло көмүр өткөзбөгөнгө мына Жумгал эли уже кыжырындап бүттү бизге көмүр болбосо каралбай эле калмак экенбиз да бизге токол аялдын баласына да жаман мамиле кылып атасыңар өкмөттөгүлөр Минтранс силер өзгөчө ушуну айталы биз ташап бүттүк ушуга бизге жаңы техникалар карап бериле мына могу техниканы келгенде ошо давно утилге кетиш керек болчу министр замы менен келиптир эсишин берип койсоңар бизге жарабайт эң слабый жол биздики эң артта калган район берки зам министрдин аркы мынакей 44 район бар деп атасыңар жер топлоктор туурабы эң начар мен Марат Моторбаев жарандык активист эмне болду ким болосуз өзүңүз таштык койсуз тияк карайт келди кайсы бедес объездный кылып берди күнмелесе мына могу көпөрө салды могу турганына мынакей Соронбай президент болгондо башталган Соронбай кетти мына ал киши да абишет эткен бул да афристин бири экен тажадык биз мынакей объездной жол жасап берип койду бизге машинаны толгоп атат машинада бир да жеринде сол жери жок бүт сварка
Эми грунтовой жолду да объездойду да кичине мындай талапка жооп бергенде кылып бериш керек да. Uzun көмүр таткан машиналар өтөт, сүрүп кетет, жөлөп кетет. Азап жөнөп да эки-экиден тынчып атабыз биз. Ушул жолду мына көпүрө салыныптыр. Тез араны түзөп берилем о жолду. Жолдо объездин грунтовой кылып, майда кум төгүп. Шебенке эмес, майда кум төгүп жасап бериле бизге. Ташап бүттүк биз. Чын, мынакей айылдарды көрдүңөр. 4 саатта биз Кошкорго жетип атабыз. 4 саатта. Тура байке. 4 саат. О, Деуга 70 км Деу айтат, бир техникам иштебейт, мен бир техникам мындай Кытайга заказ бергенсиз, бал келбей атат дейт. Менен болобу? 4 айда бал келбеген болобу я? Айтсаңар туганда, мындай болбош керек да. Күрөк менен көмөнбү, күрөк менен сөйүнбү дейт. Күрөк менен сөйсө карап бергиле, болбосо эмне кыласың анан? Мына бул аксакалга да айтылган бул сөз. Туура аксакал, сиз бар болсуз. Эмне үчүн караган жоксуз? Мына элме асташып жооп бериңиз сиз. Деуга ишенбеш керек. Бул киши жеткен аферист киши. Мен ишенбейм, ишенесиңер ушул кишиге. Деуга эмне көрсөтөт? Байке, бир келесиң, эки келесиң, үч келесиң байке. Ташап бүттүк. Мына министрлер келерде эле суу сеп битке жерди түрт койшот болду. Түнү менен суу сеп, түнү менен чыккан. Түнү менен. Мындай суу. Жок болсо жумасына келип тургансыздар министрлер. Мына ушундай болуш керек да. Сиз келет дегенде түнү менен жанталаш суу себишти. Түнү менен жанталаш түрүштү. Баянтан бери эмне кылып атышты эле булар? 10 балабыз 6 миллион сом отуртуп да пайка айтып атат. 10 миллион сом каралган жылына дейт, 10 миллион сом. Мен сага акча берет 10 миллион сом деп. 1 миллион 900 миң сом, 1 миллион 900 которгондо. 1 миллион 900 которулу элек деп айтты. Мына за ушул деп начальник айтты. Анан биз жанагы консультант баланы издеп таап, жана 218 айдаган балага акча. Мен турам биякта. Мына ушул баланын телефонун таап, бу кишиге биз жаманды айттык. Сен да таптап ары бери айдап бар. Консультант бала экен. Такси менен каттагының. Сен жөнүндө Бишкектен аметти, Бишкектен кылат экен дегенде сөз болду. Жумгалда бир да үй жакпайт экен дегенде сөз болду аксакал. Уккан булакта жазыпты, бирок Бишкектен сөзүн жок. Сиз уктуңуз. Бирок ушундай сөздөр айтты. Аметти сен Бишкектен жак экенсиң, Бишкек Жумгалда бир да үй жакпайт экен сизге. Мисалы да ушундай да сөз айтылды. Тамак аш жакпайт экен биз. Айлыктар асмандын башы, иномаркалар төбөт. Кудайга шүгүр алышат экен. Мисалы, анан бүгүн талап ушул эже. Бизге жаңы киредик, жаңы погрузчиги да бузуп. Ал кетти, погрузчик кетти. Эмилбеке ак жүрөсүз. Намемежен. Кетти погрузчигин аренда. Турат бер. Турабы? Аны ишин болбой атасыз. Мани көмөлү деп сизге сүйлөшпөдү. Погрузчиги айдаган механизатор жок алар. Ишенбеш керек байке. Механизатор бирге киши эмес да. Мону бар бүт айдайт. Бүт погрузчик айдайт. Айланып кетти. Бүт айдайт. Погрузчик айдаганы бар, киредир айдаганы бар. Самолет айдайбыз, керек самолет. Просто мындай кеп да. Кое турула туганда. Аягына чейин сүйлөп. Аягына чейин сүйлөп. Эки погрузчик бар. Эки бирөө кетиптир, ат башка кетиптир. Эчтеке кылбайт. Бир погрузчик бар экен, ал да бузук. Ишенбеш керек. Эки киредир бар, бул да бузук. Грунтовой заңга бир да самолет машина жок экен. Грунтовой заңга шебенке топпойсоздар, техника жок дейт. Самосвал жок экен. Бизге эмне үчүн мындай каралган эмес? Самосвал машина татыр бергиле бизге. Бизге хол бергиле. Бизге гредер бергиле. Бизге погрузчик бергиле. Бүт бузук мына. Калган утилиңерди алып кеткиле. Тажап бүттүк биз. Анан могу дебиңердин системасын жаңылап, жаш балдардан коюп бериле. Биз бирдекесе сакалды ишке катайта албайт экенбиз. Жаш балдардан коюп бериле. Жаштардан. Сөзсүз эле жаштардан. Анан сөзсүз эле течактан эмес. Ушул айылдын ичинен жаш балдардан коюп бергиле. Мына жакшы билимдүү, жакшы курулушта иштеген, жолду бүткөн балдар толтура бизде. Чекесинен серип чыштамайдан чыгат азыр. Монда чыгса остановиться заганды билбейт. Түртүп коет, чалап ала жошулап. Мына азыр монда бир өтүп келиңиз. Жошулап эле койду. Экиле күн. Мына момашты өтүп бардат азыр. Мына. Могул кат өткөндө эле эчтеке жок. Бак кумдун бар чачырап кетти. Ошонун баарына грунтовой ойзап берип, могу кызарттын белинин ар жагы опчу каралган жок. Мына жол жазалды тотосаңар быйыл, туурабы? Буга чейин Кочкордун дейби апча караган жок. Которуп бериле ошого дейбиз начальник. Сөз которула Кочкордун дейби. Мына ушул жол жасалбаганда 7 жыл болду. 7 жылдан бери бир каралган жок жол. Жанагы Эпкин жолунун кесилишинде мондолгон көпөрөңөр бүттү, абес кылып койдуңар. Канча машина содо тототуп, балай машина сүрдү тебеледи. Ошону бизге түзөп бергиле, ташап бүттүк. Бул бир. Экинчиси айталы. Сусамыр Арал жолунун бир да жолу караган жок. Бир да жол түтүлгөн жок. Мунун каралган акчалар кайкы кеткен. Көзөмөлгө алыңыз. Кана помощник жазбайбы? Эмнеге жазбайбы? ДДХнын директори жазбайсызбы? Ошол киши барын карап бер. Арал эме тиги Сусамыр Арал жолу вообще түтүлгөн жок. Бир машина да өтө албай калды. Мендей болгон таштар түштү жолго. Биз деген мындайынан да кетсек болот, жолду карап. Айласектен бияк болбой калганда бияга менен жүрчү элек. Бияга да каралбай калды. Анан биз эмнеге каралбайбыз? Биз элбиз да, туурабы? Сөзсүз шайлоого керек эмеспиз да. Же биздин көмүрүбүз деле керек эмес да.
ушул көмүрдө, ушул кара кечеде бүт карьерлерде бүт баары ушул 7-нчи этажда турат. Бүтүн баары бүт ушул 7-нчи этажда турган шумушкар асты түрмөгө камалып отурушат. Бүт байлардыкы. Ама аралда посуңарды же алгыла буга силердин бир амай караган укуңар бар экен. Же алып таштагыла, кереги жок. Биз өзүбүз түзөбүз. Же болбосо бесте конкретно койсун. Анан жаанда жолду чоң башлар өткөрүп тосуп берди. Жаанда консультант маштасан далай айнегине таш тийип турду. Жаман кат айдат бурга. Кат айдаган балдар. Ак пикап. Бул бир. Туура таштар айдайсыз, ал элдин талабы. Биз айдайбыз, 60-70 нормально скорость. Мисалы ушул жолдордун баарын карап бериңиз. Могу объезден баарын түзөтүп бериңиз. Жанагы Рейхан менен мечиттин жанындагы башка андыда бүтүп аткан жерде бар. Кытайлар жасап атат деди. Бирок мен объезд кылып берип койду. Эми айда жөгүш чалын чыкса сога албайт. Ошол жерде карап бериңиз. Сиз барыңыз. Сразу эле 2 сааттан кетип калбаңыз. Сиз чечип бериңиз ушул жолду. Акимди көрө элек, мына азыр көрөм. Аким келгенде 4 жума, 8 жума өттү. Бир 4 көзөнү кыдырып койгон жок бул киши делечи. Секретаршасы жолду. Анан мына ушул талап. Биздин талабыбыз ушул. Биз жумгал эле чыкпайбыз. Эч ким мишет этпейбиз. Шайлоосо шайлоңор шайлап беребиз биз. Бизден эмне? Биз наоборот силерден чоңдордон өкмөттөн зыянды биз тартып атабыз. Бизден силер эмес, силерден биз тартып атабыз. Неге? Шалакылыңардан, иштебегендигиңерден. Ушул мына. Ушул кеттим Заман менен келди. Салам алейкум, кандай саксакал. Мен атым Кубан. Биздин жамшитсиз да, туура аким. Эми мындай укпайсыңар эмичи? Мынакей Кубан жазылган чайектен ар бир айдан 2ден. Эмо көп чоң айтпайды киши. Нары. Аркарак. Өкүлдөр мына бияка билбек кылбаңыз. Мына Замирбек Асылжебек аппарат. Маяк жагына өткөн. Сиздер бияка өтсөңүздөр, карапайым ел бияка өткөрөчү келгиле. Атка өткөлө келгиле. Барыңар жакшы болот. Жакшы болот ошондо. Мындай тургула карапайым. Маңдайына турсаңар. Ошондо кичине болот. Ана бүйүңүзгө туруп. Мына баятан бери айтып атпайсызбы? Уласарым аркара кылмачы. Gel arkadım. Тегере мына бос исекти турсаңарбы? Тегере мындай. Жок, туруп болду. Тыштан коелу келди. Мынакей баятан бери бизде мынакей министр айымыбыз. Мунира Эсенгуловна. Зам министр. Биздин райондун жаңы келген Жумгал райондук администрациясынын башчысы аким. Мынакей. Жамшит Кадырович. Байгында келип биз менен жолугушуп кетпеди беле. Анан эми туугандар, бул жерде чогулуп атканыбыздын бир эле маселе бир эле маселе бул жол көйгөйү. Бизде бөлөк маселе толтура болсо дагы бүгүнкү чогулганыбыздын эмеси себеби ушул жол маселесин көтөрүп чыгып атабыз да. Ошондуктан кече мынакей министр айым өзү эксперттер менен орун башчылар менен келди. Сиздердин көйгөйлөрүңүздү угалы, Жумгал элинин көйгөйүн угайын деп келди. Ошондуктан баарыңыздар мынакей ар бир айылдан 2ден жазылган. Кубан мына жакшы сүйлөдү. Чайектенчи баарын укту министр айымчы. Анан эми сүйлөй тургандарга берели. Туурабы? Сиздерде андан кийин сурооңуздар болсо бериңиздер. Тынчтаналы, кыйкырбайлы, өкүрбөйлү. Туурабы? Мына кишилер маданият турак сүйлөп, баарыңар сүйлөйсүздөр. Мен сүйлөнгөнгө жаштакай колуңарды көтөрүп койгула. Ортодон чыкпагылас. Сыйлашалы, урматташалы, туурабы? Анын үстүнө министр айым дагы эми баягы аял зат болгондон кийин эми сыйлайлы эми Кудай ырбады. Азыр мынакей бизде ким тугалы? Биринчи бек тугалыбы? Анда министр айымга сөз берди. Аким биз менен тааныш эле. Ар бир айылга барып тааныш керек эле. Анда болду анда. Анда жок, министр айымга берели анда. Аким аslında 10 мүнөт кечип келди мынакей. Жамшит сен сөйлө. Саламатсыздарбы? Анан учурдан пайдаланып баарыңыздарды Курбан айт менен чындыгында куттуктаймын. Курбан айт көп жылдардан бери билесиңер, элибиздин биримдигин бекемдеп, кайрымдуулукка, сабырдуулукка баардык нерсеге үндөгөн улуу майрам. Бизге коноктор келди. Бизде жогоруда айтылгандай бир эле маселе жолдун азыркы абалы жана анын курулушу боюнча өткөндө мен дагы жолукканмын. Жолугуп силерден сураганбыз ушул күнгө ай тарапка туура келип калганда. Ошону силер туура түшүнүп, ушул күнгө макул болгонсуздар. Ошол күн келди. Анан биз ошондо сүйлөшкөнбүз. Тиешелүү кишилер келип, ушул жол боюнча, жолдун курулушу дагы башка жолго тиешелүү бардык маселелер боюнча маалымат алабыз деп сүйлөшкөнбүз. Ошон үчүн биздин Кыргыз Республикасынын
транспорт жана жол боюнча министри Абдыраева Гүлмира Курманбековна келип отурат, орун басары менен кошо. Анда сөздү сизге берсек, ушул жол боюнча маалымат алып, анан ушул тартипти сактап, ушул районубуздун элдин ынтымак экенин көрсөтүп, баягы жазылгандар өз кезеги менен сүйлөп, тиешелүү сурооңуздарга, сунушуңуздарга жооп ала аласыздар деген ойдомун. Анда сөздү министрге берсек. Рахмат. Саламатсыңарбы дагы? Курман Айтмариков. Мындагы байлыкпы? Азыр Замир айтпадыбы? Замир биле? Кубан. Кубан. Баарын укпайлыкпы? Уккандан кийин биз маалымат берелик. Анан азыр кандай суроолор берген талаптар. Мен ошондуктан айтып атпаймынбы? Сер биринчи бул министр айым сүйлөйт, аягындачы. Сер сүйлөп албайсыңарбы? Көйгөйлөрүңөрдү айткыла, суроолоруңарды узаткыла. Андан кийин акырындан кийин ушуга жооп бербейби? Туурабы? Анан эми отурчу мындай да. Министр айым келди. Качан башталат? Качан токтойт? Ошонун баарын бизге айтсын да. Анан акырында биз суроолорду жооп. Башын айтып берсин. Аягында жыйынтып келгенден айтыш керек. Моундай экен. Болду керек да чынында. Тендер боюнча айтып берели. Канчанчылы башталса деле көрүнүп атпайбы? Качан баштайсың? Качан бүтөсүң? Ошонун баарын бизге элге дагы айтсын. Чөткө айтсын. Анда уккуланда чыдап. Мен тыштан турдум мугалам. Анда ушундай кылалык. Аксакал тендер боюнча айтып берейин. Азыр менин орунбасар айтып берет. Кандай эмне болгондорун баарын, маселенин баарын. Менин атым Нурланбек Кайымбаев, Гүлмира Курманбековнун орун басары болуп иштейм. Тендер боюнча маалыматты кенен кесир айтып берейин. Тендер боюнча жарыяланган жанагы предложенияларды 7-июнда ачканбыз. Ал жерде 2 пакет болот да. Биринчиси жанагы квалификация кыла турган, технический квалификация боло турган бир пакет болот. Анан экинчи пакет финансовый. Ар бири өзүнүн башын берет да. Өкөтөн жабык болот да. Биринчисин квалификация боюнча отчетту 7-июнда ачып, ошону оценка боюнча отчетту международный консультант, Азия өнүктүрүү банкы деп атпайсызбы? Ошолор берген эл аралык консультант подробно карап, 10 күндүн ичинде отчеттун даярдап берген. Андан кийин 10 күндөн кийин биз отчетту жөнөткөнбүз Азия өнүктүрүү банкына. 21-июнда жөнөттүк. Ал жерде ошол квалификациядан 2 компания жөнөткөнбүз да. Квалификациядан 2 компания өттү деп жөнөткөнбүз да. Микрофонду уюштуруп койсоңуз. Жок, мен чыгым, телевизордон укком, кайсы компания ала турганын айтабыз. Жок, кайсы компанияны азыр айтабыз. 2 компания өткөн квалификациядан. 2 компания өткөн, биз жөнөткөндөн кийин алар 3-чү компанияны кошту да. Азия өнүктүрүү банкы. 3-чү компанияны кошту. Биз ага каршылыгыбызды билгиздик. Анткени Кайсы компания айтып коңуздар? Аны айта албайм. Неге? 3 компания. 100 күндүк марифи доклад беле. Üçüncü kampanya koşuldu da. Азия өнүктүрүү банкы ушуну кошула деди. Как? Баягы Аксакал бияк турпайлы. Кое турчу Аксакал. Күншүк бияк турганы биринчи. Анан сүйлөңүз. Тадини деген компания аз баа берип алып квалификациясы начарлайды деп аягы чатак болуп кетпеди. Тендер өткөн. Аягында чатак. Ишен угалуу эмсени угалуу. Ошол компаниялар өтпөсүн квалификацияны өдө койгонбуз да биз. Өзүнүн оборотный средствосы болуш керек, техникасы болуш керек. Ошого жараша өзүнүн опыту болуш керек деген требованиялар болгон. Ошого жараша коюлган. Анан 3-чү компанияны кошту. Анан азыркы учурда биз баягы Азия өнүктүрүү банкынын процедурасы менен кетип атабыз да. Ошон үчүн алардын талаптарын эске алып туруп 3-чү условияны өткөзүп, азыр кайра Азия өнүктүрүү банкына жөнөткөнбүз. Но ошол эле учурда биз силердин айткан талаптарыңарга макул эмеспиз. Жакшылап карап бергиле деп алардын
антикоррупционный службасына жазган. Биз бул айтып атканыңызга мен түшүнүп бардым. Койтсоңуз, кептин башы муну экен да. Силер эки компания өтүп атат. Бирөө Чайнарод дагы эле ушул Кытайда, могу Бишкек Кара-Балта жолун жасап аткан компания да. Эки компания. Ал Бишкек Кара-Балта жасап аткан компания могу Аралда Өрнөккө чейинки жолду жасап атып, ылдый жасап коюп, көкөмөрөн киргенде жолго чейин чыгып кеткенде качып кеткен компания болчу. Мунун жетекчисин мен билем. Могу Кара-Балта Бишкек жолунда иштеп аткан кишинин жигитин билем. Аты жөнүн билбейм, бирок өңүнөн тааныйм. Бирок ошол киши ошол жакта иштеп, ошол компанияда катышып атат дагычы. Бул бир. Бизге мобилизация кылбай, ал компанияны келип алып, бияка көчүп кел, дагы 2 жыл убакыт өтөт. Ага чейин силер дагы кетесиңер. Жапарып да кетиши мүмкүн. Антип убакыт созбогула бизге. Чайнародко өткөзүп бергиле. Көчүп келген базасы, автоэме, асфальт заводу бүт курулган. Техникасы бар. Бир эле мага бөлүп өткөзпөңүздөр, биздин талап бул. 10 километр, 20 километр, 25 километр, 70 километр бөлбөгүлө. Жумаларыбыз 120 километр бир эле берип өткөзүп бергиле. Субподрядчик жок. Субподрядчик болбосун. Могу консультанттарыңар иштебесин. Субподрядчик кереги жок. Енисей сыяктуу субподрядчиңер элдин баарын жеп отурушат. Бакыттыңар келип, кашанман чалып кеткен, бакыт азыр кесилип кетип 14 жылга кесилди деп атабы. Ошо киши келген. Андан ошо киши ошо келген. Бар болчу. Бирок бизге ошо Чайнародко компания бүт асфальт заводун куруп алды. Баарын даярдап алды. Бизге ушул эле компанияга өткөзүп бериңиздер. Бир эле. Бир жыл. Биз жакынбыз. Жолду түттүп алабыз, каратып алабыз. Көзөмөлгө алып бергиле. Анан бөлөк компания, Азер Өнүктүрүү банктын дагы компания кошту. Анан бул тигил бул деп бизди өкчөбөгүлө чүкөп чүгүндө. Бизге ушул эле Чайнародко эле бергиле, 120 километр бир өткөзүп бергиле. Бир жасап берсин. Жана үчөөнүн кереги жок. Жана Бишкек Кара-Балта жолуңар жолотпогула бизге. Көрүп атабыз, анын кереги жок. Ал жолду соттордогон жол бүтөбү? Биздики дагы сыртта калабыз, эшикте. Андан көрөк бизге ушул Чайнародко өткөзүп бергиле. Могу консультантыңардын кереги жок. Могунда бир да киши болбосун. Бизге жаңы коюп туруп, жаңы коюп бергиле. Ушул компанияга өткөзүп бергиле. Надзорный орган жакшы кылып бергиле. Башканын кереги жок. Жолду грунтовый жасап берип койгула. Бака берип коюңуз. Бериңизчи, мен бир отурам. Айнан эл жок. Мына биз как активист катарында мени көбүңөр тааныйсыңар. Жол боюнча биз аябай көп аракет кылдык. Мынакей алттан ыза болуп атабыз да, мына өткөн эле мурда күнү келди министр айым, зам министр ушуганда да айттык. 3 жылда болгону 9% жумуш бүтүптүр. 3%тен 9% жумуш бүтүптүр. Анан эми бул өзү уят. Ошо министерство иштеди, айлык алып атты. Ушул калгандар эмне кылып жүрдү? Консультанттар эмне кылып жүрдү? Бөлөк өкмөттөр эмне кылып жүрдү? Ушул арманыбыздын баарын айтып, мына быйыл жыл башынан биз жогорку кеңешке премьер-министр Мариповго айылдык кеңештин төрагалары 13 печатты коюп туруп кайрылганбыз. Жолдун жана тендердик комиссияга бизди жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн, болбосо депутаттардан катыштыргыла, ошонун составына киргизгиле. Силер өз ара келишип кетет экенсиңер. Биз барып катышалы. Анан биз экинчи талабыбыз ушу Кытайдын компаниясына бергиле деп талап койгонбуз. Анткени буларда абдан мүмкүнчүлүк чоң экен. Техникалык немелери, каражаттар абдан чоң экен, иштегендер да абдан мыкты экен. Бүгүнкү күндө 3 компаниянын ичинен бир Кытайдын компаниясы 55 миллион доллардын тегерегинде акча сунуштаптыр. Мына береки азыркы Чайнарод болсо 44 миллион акча сунуштаптыр. Ал эми жана сиз айтып аткан Кара-Балтаны салып аткандар 39 миллион сунуштаптыр. Анан ошону Азия Өнүктүрүү банкы аз сунуштаган деп тендердик комиссияга болбой, ушуну киргизсеңер аз сунуштаган компанияны биз артыкчылык беришибиз керек деген немелерди жазып аткан экен да, биз ага макул эмеспиз. Аз сунушталган компания ал өзү сапасыз иштеп коет. Биринчиден, бул дүйнөлүк практикада дагы мынчаны ылдыйкы суммада жол жасалбайт экен. Ал эми көп берген Кытайдын компаниясына дагы макулдук бербей эле коелу. Мына биз эл талап кылабыз. Строго талап кылабыз. Силер кимиңер болсун, эмне болсун, биз ушу Чайнародко бериңиздер. Ал 5 миллион айырмасы бар экен, бирок зато биздин жолубуздун сапаттуу болушуна биз эл ишенебиз. Мына биз Мариповго да ишенбей калдык. 24-мартта келип, 1-июнда башталып калат. Кудай буйруса, биз ылдамдатабыз. Жеке мен өзүм көзөмөлгө алам. Мен сиздер менен ар дайым кабарлашып турам.
Biz Karagese жолу боюнча да айткан. Karagese жолуна мен өзүм барып көрөм. Келем кайра деген. Мына 4 айдын жүзү болду. Бастырып келмек түгүлү кабарлашып койгон жок. Биз, конечно, менен кабарлашпайт. Мына аким келген үчүн айтпайт. Губернатор келген үчүн айтпайт. Министр келген үчүн айтпайт, зам министр келген үчүн айтпайт. Эмне үчүн алар келип алып бизге информация бербейт. Мына эми күз келди. Агус башталып калат. Андан кийин алып тендерден утуп алгандары техника алып келет. Алла булла деп октябрь болот, иштеп алып кетип калат. Деп силер калган кышында силер неме коюңуздар. Ошентип атып 3 жыл ошентип өтүп кетти да. Мына жолдун башталганына 14-жыл башталган, 18-жылы бүтмөк. Бүтмөк түгүнү мына 21-жылы эчтекеси башталбайт. Жок, башталган болуптур. Мына сезон башталат. Урматтуу министр, зам министр. Мына Мариповго биз ушунчалык өзүбүздүн ишенимибиз кетип атат да. Мисалы, кадрларды алмаштырып коюу менен бул жумалдыктардын көйгөйлүү маселеси чечилбейт. Мына талант деген жигит сиздин ордуңузда иштеген. Анын билими тайкы эмес болчу. Ушул жолдун долбоорун түзгөн мыкты адисти бири ошол жигит эле да. Сиз дап келди, сиз деле мына 2 жолу келдиңиз. Эмне маселе чечип атасыз? Мына көрдүңүзбү? Сиздерди министрди алмашып коюп, зам министрди алмашып коюп, девун начальнигин алмаштырып коюу менен жумгалдын дагы жолдун көйгөйү чечилбейт, урматтуулар. Туура. Анан эми биз урматтуу Молбекке жыйынына катышуучулар. Эгер биз мыйзамдуу чогулуш Булар канчанчы министрлер жүрөт? 3-министр келип. Биз ушул эки чогулуштун резолюциясын жазышыбыз керек. Туура. Биз президентке ошо талап коюп айтышыбыз керек. Урматтуу Садыр Жапарович, биз сиздин саясатыңызды түп тамырда колдойбуз. Өзгөчө мынакей, бир кишинин башкаруусу болуп, мен бардыгына жооп берем дегенсиз. Сиздин астыңыздагы кызматкерлер толук кандуу иштебей атат. Ошол экилер бир мүнөттүктүү мындай мамиле менен келип, могуреки маселени чече албай атат. Улам кечиктирип атат. Мына 1 жыл бою бир тендер өткөрө албаса, бул эмне деген министрлик, эмне деген тендерлик комиссия? Ошон үчүн сиз ушу жумгалга келип, өзүңүз келип эл менен жолугушуп, ошол көйгөйлүү маселени жеринде эл менен чечип бериңиз. Биз Мариповго ишенбей калдык деген кайрылуу жазсак деп ойлоп атам. Сиздердин гана макулдугуңуздар менен да анан ушундай чечим кылсак, ошондо биз мыйзамдуу талап койгон болобуз. Анан айтылган сөз боюнча, анан Facebook'та калып калса, ошо боюнча сөз бою желге учуп кетет да. Анан эми бул кишилерди мына түшүнүлсө болот. Булардын да колдон келбей турат. Анткени мыйзам ошондой экен. Тендердик комиссиянын жүрүшү жанакыдай экен. Ал эми акча берип аткан, кредит берип аткан нерсени ошо талап кылып ала албай атышат да. Тоскоолдук болгон тендердик комиссиядагы мыйзамдарды өзгөртүү боюнча сунуш бербей атасыздар. Сиздер эми мен жаңымын деп айтасыздар. Мына ошо жаңы деген нерсе бизди элди жакынчылыкка алып барып атат да. Жыл сайын эле алмашат. Же премьер-министри, министри, зам министри, акими, бөлөгү, төлөгү бүтүн эле. Анан эми ал мен жаңымын эле дешет. Анан да ошону менен элдин маселеси чечилбей атпайбы, айнанайындар. Мен силерге жаман жакшы айтайын деген ниетим жок. Бурук иш ушундай болуп атат. Эл кыйналып кетти, эл айласы чектен чыгып кетишти. Урматтуу эл журт, бул жол деген абдан ыйык. Ата-бабабыз илгертиден жолду ыйык кармаган. Жол дегенге таштан да таштабайт. Жол дегенге заара кылбайт, жол дегенге түкүрбөйт. Жол деген Кудайдын супарасы деп коет. Мына айдын балдар супара дегенге түшүнбөстүр. Эчкинин терисин абдан катуу ийилеп туруп жүнүнө ошонун ичине унду сактап келген. Ошондон көмөш жасап, ошонго жупка жайып, ошону бүт азыктарын ошол неменин ичине, супаранын ичине сактап келген. Анан эми ыйыктык ушундан да, анан ушул ыйык нерсеге биздин мамлекет башчылары мындай туура эмес мамиле кылып атышат да. Мына бардык аткаруу бийлиги абдан кашаңдыгы болуп атат. Талапка өтөлү, талапка. Айтыңыз азыр. Эми ар бир айылданчы экиден деп жазылганбыз. Ошонун кичине регламентти сактап, ошол эмеден чыкпасаңыздар. Эми бул жерде мынакей Кызыл Туудан Жоробай деген аксакал жазылды эле. Жоробай аксакал. Маалыматты аягына чейин берип койбоймунбу? Кандай дейсиздер? Маалымат аягына чейин берип койсуң. Интернеттен окуңуз байке. Министр сүйлөйбү, зам министр сүйлөйбү. Аягына чейин оюн бөлбөй укпайлыбы? Келем артка расширение кылып коюлат тугандар келе. Келин, артка дагы. Аксакалдар артка.
Тартып қойшы қоған. Құрметті тұрғандар, Видеоға өтіп, 19-да келіп кеткенбіз, ошондағы маалыматты көріп едік. Пандемиядан келгенбіз. Анан ошондо да айттык эле, тендерный процесс мыйзам чегинде өтөт да, мыйзам чегинде өтөт. Аякта мисалы комиссияда 7 киши бар, 7 кишинин артында өзүнүн семьясы бар. Аяктан эми үстүгө остого эле баягы талап койсок эле макулдуу эле бар кол көтөрүп эле кете бербейт. Аякта эми талабын айтсак да, кет башы менен жооп берет да. Жок, силердин айтканыңар туура, мен эч кандай каршылык сүйлөгөн жокмун. Силердин айтканыңар толук туура 100%. Биз деле ошону жолдоп атабыз, баягы ошол максат менен кетип атабыз да, баягы үчтүрөк компанияны алалы депчи. Бирок тилекке каршы ошондой баягы биздин мыйзамда дагы кредитный соглашение менен кетет да. Ошондуктан алардын процедураларына баш ийеткенбиз, ошондуктан алардын процедураларын сактаганга биз мажбурбуз да. Ошону айтып коеюн дегем. Андай мага барып кымбаттуу жумгал элим. Ушул менен бул Гүлмира айымды министр айымды экинчи жолу жолуктуруп атам мен. Жачын байыбын деле ошо биринчи күндө эле жакшы талаптарды койдук элек. Жачын мен бир суроогум 1-2 жолу айттым элем. Мариповго жолугуп сөзсүз менин саламдоомду айтып коюңуз деп. Ошону сиз айттыңызбы Мариповго? Жалаба толбасына чыкты. Сел чыгып жакшы. Айтып туруп, анда мен өзүмө жооп берип коесуз. Биринчиден. Экинчиден бүгүнкү аким мен сиз менен биринчи жолу жолугуп атам, кечирип коюңуз, катуу тийсе. Эл сизди күтүп калды, сиз элди күтүшүңүз керек болчу. Тура. Министр айым биринчи келди, анан сиз келдиңиз. Сиз ушул жерден келип министрди тосуп алышыңыз керек болчу. Же бул тоготпостугуңуз болуп атат, кечирип коюңуз, катуу тийсе. Анан бул жол боюнча айтсам, мына 14-жылы башталды эле, Атамбаев баштаган. Анан кийин бул Сооронбаев келип чарчкандай кылып кетти. Жээнбек келип, Сооронбай Жээнбек келип. Мейли ага деле кайылбыз. Анан ушу министрлер алмашкан сайын эле убадаңарды бересиңер, деле эчтеке деле жумуш аткарылбай атат. Менин бир талабым бар, мына элдин көзүнчө айтып коеюн. Жаңы фирма келеби? Бизге жаңы консультанттар келсин. Бизден мурунку консультанттын кереги жок. Ана көрбөдүңөр мына консультанттын эмне кылганын. Ушу күнүгө текшерип атабыз дейт. Мен үйүм таманы, жолдун таманында менин үйүм. Ушу консультанттар келет дилеген машина менен, чаңдатып берип кетишет. Таш менен урабыз деп балдар нападение жасагандан дагы биз токтотуп койдук. Койгула, малда иштеп атышпайды. А көрсө иштебей эле чарычкандай кылышыптыр. Анан кийин мен айтарым, бул жанагы алдыда Калыбектер айтып кетпедиби? Ошол компанияны карап алтанын кереги жок. Бизге могу чайнорду бергиле, ошого өткөрүп бергиле. Биздин талабыбыз, жумгал элдин талабы биринчиден. Экинчиден, ошолор сапаттуу иштейт, биз ишенебиз. Анан жанагы болбосо, биз жанагы көмүр мына Кыргызстандын 3 областын багып атат. Карагече 3 областын багып атат. Бишкекти бүт тетисти багып атат. Эми ошонун баары тосулуп калса, анан министр айым сизге эле күч келет. Ошону эмиттен барып тиги президентке айтасызбы, кабинеттин төрагасына айтасызбы, эртерээк чечип эметкиле. Ата жол көмүр тартылып атканда тоскондо ошондо сизге күч келип калат. Анан сиз ошондо айым экениңизди, эркегиңизди карабай туруп анан жанагы тияктагыларга барып кошулуп каласыз. Анан жүзүн аргысын, ошону аракет кылыңыз. Ишиңерге ийгилик болсун эми, мен кыска эле сүйлөп отурам. Урматтуу мына министр сиз келипсиз, аким да келиптир. Мына ааламга жол айылдан башталат дейт. Жол оңолгон кишинин иши оңолот дейт. Мына президент өзү убада берген куйруучу катанын жанында турат. 24-күн. Мен калп айтсам деди, ар жагын айттым. Эми биздин чоң апалар, чоң аталар, тай аталар, тайнелер, боом капчыгай, чукулдук, лом, кетмен күрөк менен жазышкан жана поезд жолду. Чоң Чүй каналдын эр бүлөөнүн баары согушка кеткенде ошолор жасаган. Оборот айран ичип бир тыйын акча албай. Чынбы? Биз билбейбиз. Алар айтып. Жолду аян кое турат. Мен айтып кетейин. Мына бу Арал суу замыр жолун, Арал Мин куш жолун, Золондун жолу, Кызарттын бетинде карды көрөгөнбүз дейт. Мына зор техникалар турат. Мына акчанын баарын Асылбек Жээнбек
Кепіл деген ел арасында сөз болды. Аны эмне экс-президент кылат? Президентти биз чакырганбыз, келбей койду, көрдүңбү? Ал түрмөдө жатат, жата берсин, бирок ошол келип жолдо оңдотсо болмок да, карабай. Мына ушул жерде иштеген балдар акча албай туруп, сум ташын сатып акчасын алышты, ушул жерде балдар жакшы билет. Анан бул өзү кандай болот? Биз такыр эле түшүнбөй калдык. Анан бул жолдо оңдоткула, мына мисалы Каракөчүнүн бир тоголок көмүрү бар болсо, баягы тез жарылган эчтеке эмес. Ал Бишкек бүткөн көрүнсө, жумгалдык эчтеке эмес. Жаман эле акыбалда болосуң. Президентке биз салам айтып барлар. Баягы эле айттык эле, анан президент келген жок, аким айтып айткан жок, анысын эле билбейм. Камасынды жедиби? Асым камасын. Мен айтып берем. Самаглат. Келе сүйлөп билен айтайын. Мира, сен айталасың, айта албайсың. Губернатор келген, эмне келген жок. Орынбасар кайга келсе сен анда. Zaten bir kuyrucukta mınaki 4 представитель mınaki siliyordu. Ayırdan ayıklamız. Azı mınaki kuyrucuktan... 10 nesek. Ya. 10 nesek. 10 nesek. Ejeke. 10 nesek. 10 nesek. Değişen oldu çay. Elanayım kulay. Uyattım. Oldu yaşam bakayım. Selamun aleykümler. Ben Uzak'tan geldim böyle. Biz geldik. Koçkorga yeri 75 kilometre. Biz şu Kıtay'da Japondordun eski maşinelerinden oğru sırkoğlarda alıp dönüyoruz. Barganda kızarttın beline çıkmayla ölüp kalıp atacaklar. Yoldan taza bittik. Gömürünün de gereği yok. Bunday olup otursa cavuş gerek. Тегин Бакиев айткандай тезек менен эле жагып калган ширагыбызды жагып өлгөнүбүз артык. Жолдон тазадык. Бияка алып баратсаң чаяка жетпей кызыл туудан өлүп калат, жетиги Түгөл сайдан өлүп калат. Бияка жетпей кызартан белден өлүп атат баары. Эми ушуну талап койгула да. Ушинтип сизге окшогон министрлер келет, кетет болду. Жолубузду болсо жеди, бизди болсо 16 республика кылып салды, карабай коюшту. Ушу турган Кочкордун кички айылына 4 айылга асфальтты куруп берип атат, а биздиги килейген жумгалга курбай атат. Эми булардын эле максаты болуп атат, тиги жерден алтын ала турган болуп атат. Андан кийин тиги жерден темир албайм, көмүрдү алып албадан баарыбызды ооруп кете турган болуп атат. Баарыбызды алени болуп ооруп өлө турган болду элдин баары. Могу чаңды карагылачы. Эки жолу малдарыбыз андан өлүп атат кырылып. Биз уже тазадык. Августтун 20-ларынан баштап жол тособуз баарыбыз. Атпесек такыр болбой калды. Тура. Мынакей баягы бала ыйлабаса эмче кайда. Чынеле ушучу. Биз эмне жыргабыздан ушул баарыбыз чогулуп жумуштардын баарын таштап коюп, ушул көйгөйдү жазып атабызбы? Келип атабызбы? Азыр өзүн-өзү багып атат. Алыбыз менен жерибиз менен оокат кылып атабыз. Туура. Мынакей Көлөк район бойсучу, Көлөк район болсо, Жумгал районуна карагылачы. Күндөп канча деген машина, канча деген тонналардын бардыгы Жумгалдын кара кеч алтынынан чыгып атат. Мен куш турат аркы жактачы. Канакей Жумгал району, эмнебиз менен мактанабыз? Эмнебиз менен мактанабыз айткылачы. Же бир куруп койгон бир учреждениябыз жок. Жана эле таксисттер дегеле жолдо жүргөндөрдүн бардыгын ажап бүтүшү. Өзү айылдан келгендерге да сөз берсеңиз, кызаттан, жаштардын атынан сүйлөп коюңуз. Как раз мынакей аким келип калды, Адыл Солтоевич келип калды. Биздин уул экен, биздин балабыз, баарыбыз кудасы жок, тууган аяш болуп. Кызардын жаштары да келиштир, Азим. Жаштарга сөз берип калачы, асеже берип калачы. Конкретно талап болот дейди. Талап айтсаңар айылдарга бербейсиз. Сапаров Адыл, мурунку акимибиз, учурдагы зам губернатор. Мынакей 4 жылда 18-жылы ушул жол эксплуатацияга берилмек. Сиз ушул 4 жыл аким болуп туруп, калганы мисалы үчүн эмеси укугу жок болсо дагы, сиз дагы ушул 4 жыл ичинде ушул жолду Байке, артка жүрбөйсүзбү, болбоду. Ар бере болочу,
Saparov geldi. Ece sözünü ukuralı veriniz. Yok Minakey 4 yıl hakim oldu. 4 yıl hakimdi içinde 18. yol başlasa dahi Minakey Adil Soltoyevich bir yol uşul yol emne olup atat dep kaçam 9%'ten menin güçüm menen uşul yol 40%'ke жетti dep siz aytalasız mı? Emin üçün kontrol algan yok musa? Adil Soltoyevich. Aytsanız Minakey. Mana bizdin ul, bizdin bala, bizdin ulda. Ayın için sen güvernetir olup gettiniz. Açıl etmez. Akça var mı? Tuğra mesele. Karageç'in akçası var mı? Gitti geri şu. Koldadı da yer. Açılmaydı. Şu ne için? Sen yanında çoğayıp sen akçası konuşmayın. Olup da sen. Hurmatlı men sizler bilen birgelikte 4 yıl hizmet kılıp şöyle çok işleşti. Emi yol boyunca ayta turgan bolsok, yoldu birinciden mamleketlik manidegi. Yoldu da çasıp mamleketlik manidegi yol. Taksi aytıptı. Eki çoğ barıp kelgen proyekt atkarıldı bizim uçurda. Datqa kemin atkarıldı, bu mamleketlik çoğ dengelde. Alan gerek yok. Yollarında. Oşol menin uagımda işke aşkın. Sen yolda aytsan. Andan keyin yol boyunca Mintrans жооп болуп эсептелет. Турдуруп аткан Минтрас, мамлекет турат. Биз бери карагалы. Биз окубачы кичине. Гуандып келген. Салып аткан убакта чылап калды. Кайсы жерде бул эле жол эмес мына. Эмеге чейин, көгөгө чейин келип бүттү да тура Кызылсыкка чейин. Ошол жерде ар ылдый жагында аска зогол жолдор салынды. Ошол жерде биз жергиликтүү бийлик катары биздин ар бир структура бар. Жанагы МЧС, экотехинспекция. Ошолор менен бизге тиешелүү нерселерине, сапатына, башкасына дайыма кагазыбызды жазып берип турат. Бул жерде конституттар бар. Ал эми жолду толук кандуу Жумгал районунун акимчилиги көзөмөлдөбөйт, аткарпайт. Толук кандуу Минтранс өкмөт өзү салдырып атат. Биз ал жерге кийлигишип, ал эле бул деген полномочия жок болчу. Биздин полномочия, биздин кылтыр турган нерсе шартты түзүп жергиликтүү ошол жердеги инерттик материал болобу, башка нерсе болобу, ошол жерге айдоопттор тарабынан баарыбызга шартты түзүп бердик. Кайерге келип отурам десе, кайерден таш кумун алам десе, иштей турган баардык шартын коюп бердик. Бирок тилекке каршы келген фирмалар жакшы аткарылган жок. Ошол эле сиздерден чыккан фирмалар келип Тодининин кылбай аткан иштерин, начар кылып атканын, башка кылып атканын мен убагында 4-5 жолу барып сиздерден өкүлдөрдү алып мына Марат бу жерде тартып отурат го. Мен менен бир нече жол барды. Минтранска кирип убагында маалыматтарды берип айтып атат. Туура эмес салып атат. Отставание болуп атат. Качествосы начар болуп атат. Карап бериңиздер деп мына консульт балдардын баары бу жерде турат. Бизге мага эмне жүктөсө мен ошону сиздер менен бирдикте абийирдүү аткарганга аракет кылдык. Ал эми менин асыл эже, сиз түшүнүктүү адамсыз, баарын билесиз. Райондун компетенциясына кирбейт. Муну көзөмөлдөп күзгө жараша. Беребер суроону, беребер. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша биз Минтрас менен чогуу иштегенге аракет кылдык. Минтрас эмне бизге заказ кылса, жериңди чеч. Ошол эле кезде жанагы элдер кирип кеткен жерлер бар. Мисалы үчүн чейиктин ичин оңой ойлогула канча жерди бошоттурдук. Мисалы үчүн элдер жылбай туруп атты. Кызылдыстын ичи туруп атат, Көгөйдүн ичи туруп атат. Иштегендер билет. Ар бир айыл менен иштештик. Ар бир айыл. Адылбек эми токотөдөн сиз токтоттуңуз, короче кире албайт экенсиз. Бул кишилер керекке Минтранс менен сүйлөшөлү. Минтранс болгон нерсеңе барып берип атат. Кечип коюңуз. Саңгыберат. Эмгибер. Кечип коюңуз. Мен де билсин. Айтпайлы. Жолду салдырып аткан бул мамлекеттик маанидеги Минтранс жок. Жолдун көгөйүнө эки киши келип турат. Анда мен бир суроо берейин. Минтранс чечеби? Же область чечеби? Эми ар бир оско деген 8 тонна деген бар, тонна. Жума болот. Карагечеден пайдаланып койтур. Мен суроо берейин. Карагечеден пайдаланып. Эстеми иштеткен жоксуң, аким болуп туруп. Эмне бес? Нечинчи? Мага ченчи 100 сулой. Койсом болчу сүйлөндү атат азыр. Жок. Адыл Солтоевич айтты. Биз мамлекеттик
администрация басшысы болып бере албайбыз деп. Минтрасқа сурет коюучу. Мисалы укугу барбы? Минтрас асылеже мындай. Минтрас эгерде ушул жумуштун кылып атканда жергиликтүү бийлик бир нерсесин чечип бербей кармалып калды. Силердин күнөөңөр деп айтып көрсүн. Биз бирин да калтырбай бүт баарын бүтүрүп бердик. Эми жооп берип койгуңуздар. Артка жыңлачы байке. Сүйлөп тур, артка жыңлачы бүтүрүп. Бизге жана маселесин чечсе, убагында бүтөт да. Анда сөздің қысқасы мындай екен. Акимдер, губернатор, зам губернаторларчы ештеке чечпейт екен. Сөзбөз мамлекеттик бийлик чечпейт екен. Только мындан ары, только Минтрас менен сүйлөшүбүз керек екен. Ушулар менен сүйлөшүбүз. Андай эмне кереги бар? Биз акимдин кереги жок андачы. Акимди орабыз, аким келсин. Кереги жок анда акимдинчи. Аким жолго кириши албаса, чече албаса, акимдин эмне кереги бар? Аким эмне кылат андачы? Губернатор, зам губернатор эчтеке чечпейт. Анда бір только Минтрас менен чечели. Давайте. Анда Местный самоуправление мыйзам негизинде түздөн түз тиешеси бар. Жолдун үстүнөн кайсы кеме курат, кайсы компания куруп атат, кайсы тендер утты, кат менен кайрылып, Минтрас менен түзмө-түз байланышып, президентке чейин ушундай болуп атат деп түздөн түз акимдин аким көзөмөлдөп туруш керек. Мыйзам боюнча түздөн түз тиешеси бар. Мына Misal için biz ele çok atmayız bu. Caz ayında el kat yazdı o mu? Kim tamam. Siz söylemeyin bir şey dedik. El öz kat yazdı. Oşoğa çeyin Mintrans'kadağı Preme Jogorku Kengешке болуу эч кимден акимияттан кат келген эмес. Деудан дагы жол куруу ишканасынан эч кат келбес. Мына бакшы эле элдер өзүбүз кат жазып бардык. Мына 2000-3000ден ашын кат жазды. Адамдар кол коюп барышты. Мына министр айым өзү билет. Biz ошондо барганда сразу ушу 3 күндө срок дегенбиз, 5 күндө акчасын чечип берген чындык аны. Чынбы ким энчи? 5 күндө чечип берди, котоп берди деуга. Аны деп айтпады, тоң болуп атат, түрт албай атабыз депчи, жол баса албай калган болчу. Ошондочу. Аким боюнча түздөн түз тиешеси бар. Мына мыйзам боюнча. Ушуну айтып, мыйзамдуу жагын айтып койду. Бул киши айтса мыйзам. Якта жанагы жер маселеси, жер бөлүү боюнча эгерде жолго жер керек болсо, элдердин үйү болсо, аны жылдырганга, ошондой маселелерди жергиликтүү бийлик чечпесе, биз чече албайбыз. Буларда тиешеси буянурлар. Тыгыз иштешибиз керек деп атат. Эми кийинки аким, мынакей Адол Солтович отмазкага чыкты. Эми кийинки мынакей аким келет дагы, мынакей бул кишини отмазкага чыгат. Болгон нерсени биз жеткирип берип аттык. Бул киши айтып атпайбы, жанагы могулдерде болуп аткан нерселер жеткирген үчүн Тодини компаниясынын бир тараптуу чыкты. Ошол жерде 22 миллион 9% аккарылды. Адол Солтович башчы жок деген эле кеп 9%. Биз жазында келгенде премьер-министрибизди бул жака эмне жөн эле келди ойлоп атасыздар. Мына Садыркович биздин жетекчибиз ошол жерде туура жеткирди. Момдой кылып атат. Тодини өзү келип базасынан бери көрүп кетти. Кайсы премьер-министр? Малик өзү келбейди ушул жерде. Ушул жерде келип. Сулуу киши келип өң көрсөтүп коёюн. Муспай отуруңуз. Ошол киши келип айтып кетти мынакей. Тестетип берели. Аткарып берели деди. Мен мына Адыл Солтович чуксаңыз. Адыл Солтович чуксаңыз. Эме. Биз ал Мариповго тоюп бүттүк. Бизге көйгөй бла. Эки киши келди. Силер десең жок. Отурсаңыздар. Биз көйгөйдү айтып алалы. Бул киши айтып атпайбы? Айтпай атасыздар депчи. 4-күнү күнү жыйын болду мына правительственный туурабы. Мен ошого катыштым. Катышканда мен премьер-министрибизден мурунку азыркы кабинет министринин башчысынан сурады, айтты мына Жумгалда жолдун көйгөйү болуп атат. Сиз өзүңүз барып айтып кеттиңиз эле. Ошол сроктон кетип атабыз дегенде бул кишини кайрылып турдубуз. Бул киши айтты. Мына аз калды. Тургун бул киши өзү айтат болуш керек. Аз калды, мына бүтүрүп беребиз. Бизден кыргыз тараптан бүтү, банктан эмесин күтүп атабыз депчи. Биз деле ошонун баарын көтөрүп берип атабыз. Булар айткандай жатып алып. Жок, туура, сиздин милдет экен. Биздин губернатор убагында койдуруп жеткирип атат. Койдур, салынбай. Азыр сиздерден өткөн нерсеңиздер сразу бизден. Адыл аке койсаңыз, эми эң нерсени айтпай, силер боюнча отур. Буларга тежеп чык нерсе. Элементарный дебиңер депсе,
Грейдериңер, погрузчиңер иштеп өткөндө, мына сиздин түздө-түз жумушуңуз бул, карабай көз болгон. Эмне кылып жүрөсүз? Сегиз чыгып не алдыңыз? Намистаге. Грейдер боюнча айтып койдум. Жок, биз аны окуп бүттүк. Сизден берсе сизден тилеге баш кеше болду. Мына замыз бар. Не болду? Арги менен сөйлөп. Өкүл бармаган. Дебиңерде кана бар. Кана ала келишти. Мынакей. Жок, кетти. Орунда барбы? Жок. Жок, эмнеге келдиңер аны албайчы? Камбаке сөз берели. Ассаламу алейкум. Жок, арсы эмес, анда кечкире да басып. Кызар жаштар уюмунун төрагасы Ассаламу алейкум, жалпы жумгал элим. Биз могу жерденчи бул жактын сөзүн укпай же, биздин сөзүбүздү укпай элечи. Чурулдашып бербейчи. Биринчи мына урматтуу мына министрлер келип атат. Биринчи уктук мына. Сөзүн айтышты, келишти, жолугуштук. Эми биз ар бир айылдан келип аткандан кийин бир эки сөз болсо да көйгөйүбүздү айтып туруп кетели да. Кужу болуп эле интернеттен да угулбай да. Кеч келип калдым. Жок. Жок, биrbirибизди укпай атабыз. Эми биздин көйгөйүбүздү мисалы мен Кызарттан келдим, жалпы эле жумгалдын жаштарынын атынан сүйлөйм да. Жумгал жаштарынын атынан сүйлөгөндө мына жолду канча жылдан бери көрүп атасыздар. Чоң машина менен келгендер, чоң машина менен келип жолдун аң дөңүн сезбей эле келип кетип атышат. Мына бүгүн министр келет деп туруп, мен азыр келип таң калдым. Мисалы Кызыл Туун ичине качан күнүгө суу төгүлүп атты эле. Мына суу төгүп, азыр түрттүрүп, эчтеке мынтип мээр түстөп койду. А Кызарт жакта муштумдай таштар жолдо жатат. Жол качан киши келерде түртүлөт, качан киши келерде суу себилет. Мындай учурда эл чаң жутуп, мына мал, жылкылар жөтөлүп атат. Жылкы качан жөтөлчү эле, мал качан жөтөлүп, мал качан оорчу эле. Ал кайра эле ушу карапайым элдин чөнтөгүнө күч келип атына. Баарыбыз дарын алып атабыз, дарылап атабыз. Андан кийинки маселе мына кара кечеден көмүрлөрүбүз кетип атат, камаз-камаздап. Көмүрдүн үстүндө биринчиден таразасы туура эмес, үймө жыйма, жанынан жеңил машина менен кетип барасаң көмүр үстүңө чачырайт, бес боюнча. Кайра үстүндө мындай эмени да сакташ керек. Палага жок, көмүр түшүп атат. Кайра ал көмүр деген кандай жолдо ызыкта, сууда газ чыгарып атат мисалы. Малдар ооруп атат. Көмүр боюнча дагы жол боюнча дагы жол беле жетелчи көмүр. Мындай кылалы. Жок. Эми көмүр өтөт. Тура айтыр. Тура маселе. Бул жакка биз ар бирибиз көйгөйүбүздү айталык. Анан кийин ошого жооп бериңиздер. Анан сиздер да жеткирчү жерлерге жеткирип туруп, анан кийин элге жакшынакай кылып чечип бербесеңиздер, элдер качанка эле чаң жутуп, түтүн жутуп эле. Мына көмүр биринчи Жумгалга эмес, биринчи Кыргызстанга, Бишкекке барып, Бишкек тетис болгондон кийин анан бизге эптеп Москвич менен Сапок менен көмүр айылдарга тарайт. Бизге Жумгалдан бизге көмүр чыгып атат деп эле биз местный лугуска салып көмүрдү тосуп же, көмүрдү күргүр жаккан жерибиз жок. Дагы эле тетиги жаңы жыл декабрга чейин көң менен жагып анан кийин анан көмүр бизге 1 тонна 2 тоннадан анан кирет. Базаларга, топ базаларга көмүр түшпөйт. Топ базада көмүрлөр биринчи шаарга жетет, анан бизге келет көмүр деген. Мына ушундай болуп атат. Анан эми биз көйгөйүбүздү айттык, эми сиздер жеткире турган жерге жеткирип туруп, туура чечип бербесеңиздер, жаштар жатып бербей, ар бир айылдан чыгалык дагы чечелик, өзүбүздүн көйгөйүбүздү өзүбүз. Мына жолду тосолу десеңер мына эл менен биз, жаштар менен биз чогуу чарам. Муну менен деле зейин. Анан ар бир айылдан келгендерге эки ооздон болсо да сөз берели. Тура, жаштар кел, кел. Сөздү бөлбөгүлө. Жана келгенде жазып атканбыз, айтып атканбыз. Ар бир айылдан жаштарга азыр арттагы нерсени сүйлөшпөй эле коелу. Будущий сүйлөшөлү. Эми качан жол башталган тастеринде жакшы билесиңер, Минтранстан келдер. Мына Филипптин начальнигинен тиги байке келип, июндун 1-inde как положено келип жол башталат деп бизге обещать этип кеткен. Жазында келип. Июлда келип как положено башталат деп бизге обещать этип кеткен. И ар 15 күн сайын грейдер сүрүп турат. И ар бир айылдын башына аягына населенный пункттарга суу себилет. Ошентип бизге обещать этип кеткен. Адыл байке өзүңүз барып атасыз, Андан кийин мына мен Кызылтун өйдөк башында жашайм. Ал жака суу себилбей, мен бир айчкам 4 километрден жогору барып келет чынында. Балдар көп аяктачы, көп балдар. Эми эметесиңер, карасаң жолдун чаңынан бала көрүнбөйт. Бир машина өтүп кетсе, аркасынан бир 2 минутка чейин чаң көрүнбөйт. Анан мен Акимге кайрылдым, Аким могу таза суу салынып атканда барып алып келет. Эмнеге водовоздор иштебей атат, ошону карап бербейсиңер десе, только населенный пункттарга чачылат, силер деген населенный пунктка кирбейсиңер деп койду. Биз эмне малбыз баягы кирбегендейчи. Баягы ким? Залкар байке. Боспалай. Мына мурунку. Силер деген дебу эмес. Жок, мурун кайтым, Боспалай. Силер деген населенный пунктка кирбейсиңер.
Анан силер эми жакшы билип келдиңер. Тоготор жери силер билип келдиңер да турабы? Качан жол башталган тап, кайсы фирма өтүп келген тапма. Ошону канча күндүн ичинде башталат маяк. Ошону эле так айтып бергиле. Ана мояктан эл мына жол тозобуз деген оюбуз бар. Чынында баарыбыздын оюбуз бар моякта. Бизге айттыла, бир срок 1 жума коебуз. 1 жуманын ичинде мояка техникаларды алып келип бергиле. Баштасын. Талаптарын коюп атат. Жаштар. 3 кредит бергиле. 3 айынан келген бала, Русия деген бала. Деунун колунан делеси келбейт экен бала. Андай болбосо, фирманы алып берип мояка коюп берип иштесин. Болбосо мына Минтранс өзүңөр көзөмөлдөп деп мояка техника. Чапчам аны. Чапчам. Сүрдүрүп анан дагы отурат, күчөйсөт. Анан дагы мына если түртпөйбүз, вообще эметпейбиз десе анда бир тоголок көмүр чыгарбайбыз, маяктан аз жабабыз, мына болжулуп турат. Жабабыз дагы жолду. Биз хотя бы жолду ушул ойдон туруп турсундар десе. Түрткөндө деле пайда жок. Жок, мындай урсаңыз, министр айым мына. Жанатан берет атат, ии деле башылык отос, талкан суунткандан да айырмасы жок болот. Сиздин сөзүңүз мен көрдүм. Эмеңизди көрүп атам азыр. Жок, жаздым, мен мынтен тигинден сөз бир болгон жок. Азыр урсаңыз. Азыр министр айым сөз угуп атабыз, Зарылбек кетти, арызын жазып атат. Мисалы да мына. Эми кое турган кишиси бул бир. Ал момда акалда келиш керек болчу. Келген жок, аким өзү келди, замы келиптир. Давай стакан. Карындаш маржын чыкты. Аксакал сиз сүйлөөсүз экен. Марат, аракчыл болос келин. Келин турбайсың. Качан башталат? Келин турбайсың. Качан жол сүрүлбөй аңгы-дөңгү өчөт, сразу көмүр токтойт, ишкеге көмүр өтүп кетти. Ошо кен суроого так жооп берип коелат. Аппаратты жооп берейинчи. Жооп берсеңиздер. Техника эмес, качан башталарын жооп берип коелат. Башталар качан башталат? Тура суроо болду. Жол жөнүндө эле жооп берип коеласыз болду. Министр айымга берейинчи. Жок, бериңиз, сиз тараптан булганы. Отурбачы. Астындагылар отуралмай. Отурай көрмөйт. Кенде кайсы ертең келе, бүгүн келе, теки ушул. Токоточу. Таштап туруңуздар 1 минут. Тендер боюнча артка турабыз, Нурган Бектенбек айтып беребиз. Туурабы? Следующей неделе Болбойт экен. Акырын турсаңыздар угулуп атат баары. Дагы бир жума болуш керек. Мына бул жума өтүп, тиги жумадан кийин уже тендердин жыйынтыгы чыгат. Канчасында точный датаны айтып коюңуз. Бул деген жанагы Азия өнүктүрүү банктын жообундан эметет да. Ал деген бизге жанагы биздин позициябызга жана 3-чү компаниянын кошкоду ушуну деген позицияны биз Министерство финансов өзүбүздүн позициябызды жиберип, головной офиске Манилага жибергенбиз. Ушуну деген жоопу күтүп атабыз. Кайсы компанияны кошту ошондо? 3-чү компания. Атын айтып коюңуз. Тендерный процедура болуп атат, аны айта албайм. Тендер. Мында 3 компания эмнеси эмеси бар эми? Эмнеге жашырышат? Деген финансовый предложениясын ачтык азыр. Изучаем, карап атабыз. Ушун деген да бош. Жана Аксакал айтып атпады беле? Финансовый предложениясын боюнча да, ушул менен ушага такылып калдык. Жана разницасы 55, анан кийин 45 деди беле, 44 деп, анан кийин 34 миллион деп. Биздин мыйзабыбызды өзүңөр билесиңер. Закон о госзакупкасын билесиңер да. Эң кийин минимальный төмөн сумманы бергенде ушуга деген бизде баарыбыз деген багалып калдык. Критерийлерди карайсыздарбы сиздер? Же суммага эле карайсызбы? АБРдын Азия өнүктүрүү банкынын жоопун күтүп атабыз. Ушул деген жооп келсе эле сразу эле контракт түзөбүз. И мобилизация работ бияка дейин жанагы техниканы сурап атпадыңар беле да, уже компания бияка алып келет. Сиз ушуга каршылык кылганга прямо укугуңуз барбы? Элдин атынан эл менен оюл кайрылып атат. Если 39 миллион менен катышып атыптыр ал компания бирок биз ага каршыбыз.
Кат кетти уже. Ушул боюнча кат кеткен, истен кеткен. Biz аны иштетпейбиz, только Чайнародко бергиле. Биз ушу тажап бүттүк силердин талканыгы адам. Бул Бияктан почему деген бизге деген Азия өнүктүрүлгөн. Жолун керек, потому что они одобряют. Одобрение бериш керек да компанияга. Ушуну дейин, ушуну бүтүп атабыз. Ушул тендер боюнча Короче, мындай экен аксакалдар. Ал тендер өтүп, ал ачып, ал берчисин берип, алчысын алгандан кийин башталачак да. Август, октябрь болот экен. Анча бизге жана техниканы бере аласызбы, бере албайсызбы биз сурап атабыз. Техника алып келип бергиле деп. Депке жумалга. Мына жаш балдардан 5 оор. Азыр мына. Урматтуу министр. Азыр 3 иштеп атат мына азыр. Босто иштеп атат. Биринчи чалат. Биринчи чалбай калат. Элдин алдында айбын болду. Сөзүбүз кыралды. Мо бизден лидери сүйлөп койсун кел. Сунуш Макул. Азырчы. Бият пакетин ачып атат. Тигинсе эмес. А биз ушуга чейин мүмкүнлүк беребиз. Бизге ушул эки маселени чечип бериңиздер. Мына бүгүнкү эртеки маселени азыр чечип бергиле. Бизге техниканы кое бергиле. Биз да окатсыз кредитибиз бар. Бала бакабыз бар. Окатыбызды кылабызбы? Же силердин да кайры айрылган тендерни күтүп отурабыз. Ке ушундай болот бизгечи. Тендер чечилбейт ал. Чечиле турган маселе эмес ал. Бизге азыркы мына могуреки минуттан баштап мына могу жолубузду түздөп эметип ушулардын аракетин кылып бергиле бизгечи. Рахмат, тендерди койдук. Анстен закон жашай деле беребиз. Эми хорошо. Ушуга жеттик да. Айтып атасыңар, Кочкордун кереги жок, тияктын кереги жок деп бу жерде кыйын болуп атасыңар. Эми угуп тургула, мени перебивать этпегиле. Бириңдер сүйлөп угуп тургула. Мына Кочкордо девун начальник Зарылык жумгалдыкпы? Зарылбек жумгалдыкпы, жакаяктан келдик эми. Жумгалдык. 4 жыл болдубу? 4 жыл болду. 3 жолу түшүп, 3 жолу келди. Эмне мен сүйлөп атпаймын. Жумгалдык эле жумгалдыктан коюп бергиле дейсиңер. Эмнени кыйратты жумгалдык Зарылбек? Кое тургула. Жашпы, карыбы? Ал эмеге карабайт. Алчы. Ага деген иштарман киши керек. Ага деген баш керек, тажрыйба керек. Жаштарды да койуп алып көрүп атпайбызбы жаштардычы? Жаштар деген көрүп атабызбы? Ошондуктан мынакей девун айтып атасыңар Зарылбек. Зарылбек азыр жок экен. Байгүнүмүн министр айымдын көзүнчө келген. Зарылбекке мен ошондо айтканмын. Зарылбек сен каяктыксың? Мен тааныбайт экенмин Зарылбекти. Мен жумгалдыкмын дедим. Мына аксакал турду. Сен жумгалдык болсоң, эй, сөймөйүңдү эле соруп койбойсуңбу? Сөймөйүңдү сорсоң эле жетет сага. А төртөөнү болсо жумгалга жумшабайсыңбы дедим. Сени дедиң. 4 жыл болду уятың жок дедим. Айына АБР 1 сом төлөбөйт деп атат. 1 сом төлөбөсө эмне министрлер келет канда Зарылбек чөнтөгүнөн алып тиги грейдер менен тарттырып, түрттүрүп же болбосо суу септирип атабы? Айына жумгалдыктар угуп тургула. Айына жумгалдын деусуна миллион деп которулган акча АБРдан. Миллион деп которулуп атат. Ай сайын анан жумгалдык жебей, аны эмне Кочкорлук жеп атабы? Же оштуктар келип жеп атабы? Эй, бери карасаң кое турчу, кое тур. Жөн кое тур. Кое турчу, бери карабайсың, мен кое турбайсың. Эми ошондо кое тур, сен мени кылдатпай кое турчу. Эмне кылыш керек бизчи? Ошондо айтып атабыз. Кеп Кочкор, жумгал, же болбосо ош эмес. Кеп бизде иштеген киши керек. Кочкордон келсинби? Келсин Кочкордон. Жумгалга зыңкыйып иштеп берсин. Наоборот, биз барыпчы, ошо бөлөк жактан келген кишиге требованияны жакшыраак кое алабыз. А өзүбүздөн болсо, ай, бул өзүбүздүн бала, тууган, ото колду. Мына Кочкор, мейли Кочкордон келсе келсин. Иштеген киши керек. Иштеген киши керек. Мен түшүндүм. Иштеген киши. Шергазиевди кара бере аласыңбы бизге? Мына Деудан казарманда. Шергазиевке кеткени жирге кан жокпуз. Кара бере аласың, каны жок экени. Бере аласыңарбы? Чалынған ем қотырсаған емші. Мұна бүгін тоқыта тұрған жері бұл да. Мұна егерде Деу беті таза болса бүгін жерге келмек. Бұл жерге келіп Деу'ныңчы болған абайыр мұнаға ақша берген жоқ. Мені асылеже жөнеле шывап атат. Маға деген күнөөнү коюп атат деп бұл жерге барыңардын алдыңарда отчет бермек. Совесть жоқ. Ал бізге замешанный в коррупции деп коет. Коррупцияға замешанный деп коет. Ошондуктанчы. Ошондуктан Деу'ну мынакей кетти. Ошондуктан бул жерденчи жумгалдык тыйып удебегиле. Эй, бери карасаң, ким иштейт ошол келсин. Асылжа иштейм деп төшүнгө чуркап жүргөн балдар бар. Бир сомдо мен зыян келтирбей эл үчүн жылаңайлап чуркап иштеп берем деген балдар бар. Бар мына. Азыр сүйлөп барып берем мына. Бүгүн мына азыр чыгарып кеткиле. Жылаңайлап чуркап иштеп берем ушул балдар үчүн. Ушул жол үчүн өзү жерде таксовой деп жүргөн баланын бири. Болду, мындай кылалы. Адыл жана жеңишкен үчүн бул тактап билип точка кое алалы. Анан кадырды мынакей барастарда аким турат, жаштар барастардагы ошол жерде мынакей бул жетекчилик менен
келишип туруп чечип аласыздар. Ошондой кылалы. Азыр сиздер Эгерде ошо коюп бергениңер иштебей турган болсо сөйлөп. Өзүм турам, кош. Салам айтты. Башчылыгын билдирди, мына азыр акталарда кыдырып атат. Эртең кара кечеге келип жыйын кылабыз, кышка даярдык боюнча. Андан кийин жумгалда 2 күн бүт айылдарды кыдырат. Ким? 3 күн. Губернатор өзүчү кыдырып атат, бүт айылдарды кыдырып келет. Жумгалга 3 күн келет. Менден өтүндү. Саламдоо айтып, так дагы конкретно айтып кетсин. Азыр мен президент менен байланышып жоогун айтам деп. Сиздерге аманат кылып айттым. Сиздер бизде да кыйнабаңыздар. Областта дагы, районда дагы так кесе айтып бериңиздер. Ошондо башталат биз элибизге. Ошондо айтабыз да биз булар менен ошол жумушту аткарабыз. Буга чейин деле мына чыдап, көнүшүп, бири-бирибизди суранышып келдик. Эми элдин андан аркы чыдамы кетти. Сиздер конкретно айтып бериңиздер. Сиздер ошол жерде билесиздер. 1-август дегендер 1-август 28-июль 28-де айткыла. Биз дагы жаман сөз угуп, элибизге кайра келип шылдоо бербейт. Биз дагы ушул жерде жамандыр. Туура айттың да экен. Ушулар менен аралаштык, буртаган болдук. Жаман сөз айтышыбыз келбейт биз дагы. Туура айттың да. Бар тең. Числасын айтыңыз, министр катары келгенден кийин. Если ошол числода болбосо анда башкача болот. Биз ошого чейин жол тосуп туралы. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздү утабыз, биз ошол закон катары кабыл алып, ошо менен иш алып турабыз. Техника берилет бекен, берилбейт деп сурап едим. Жаңы берсин бизге, утирдин кереги жок. Эртең губернаторубуз келсе, техника жаңы берсин бизге, утирдин кереги жок. Тура айтып атам. Бизден 2 күндөн губернаторубуз келет. Алыстыгылача угулбай калды. Губернаторубуз келет. Сиздер айткан нерсени биз элдин баарына жеткирип кыдырабыз. Айтабыз, туугандар, мына министрибиз келип кетти, могуга чыдап бергиле, момча калды деп. Анан бизди эмеге отко сууга калтырбаңыздар. Бизди азыр тепкилейт эл мына. Мен деле келдим, мен деле ар бери жолдон учуп кетейин деп келдим. Бул киши менен сүйлөшүп чалып айттым, Кочкорунда иштебей атат, жумгалыңда иштебей атат. Кочкорун вообще иштебей атат, 7 жыл болду. Иштебейт вообще. Тигиде иштедип, бир грейдерди бир жактан бирди, бу жактан бирди чыгарып коюп. Кочкордун дебусун которуп бергиле турам чечим. Уже тажатты. Кочкордукун алмаштыргыла, жумгалдыкын алмаштыргыла. Башка сырттан алып келгиле болду мына. Анан качан жумуш болот? Техника боюнча айтып койгула. Эртең башталабы? Техника боюнча жооп берип. Жумушубуз болду, ошо менен иш алып турабыз. Жумуш боюнча. Министрлерге ким канааттандырды му? Мен канааттанган жокмун мен. Мен башка канааттанган жокмун. Ким Эме президент келсин дебедик беле. келип алып силерге бир атаны айтсак да. Бир нерсе айта алам. Да, алып чыгабыз да. Министрибиз өзү айтсынчы, өтүнүч сиздер. Сиз айтпайсыңыз. Айтып башталат. Министрибиз өзү айтты. Министр айым. Азыр мынакей губернаторубуз настоит этди. Министр өзү айтсынчы, өзү сурасın деп. Жок, отурсаңыз, эми Жок, Мазрай. Сүйлөшүп келдиңиздер да. Органда азыр эми бар, жок дегенге аны керек. Кеч күндүз сөз өткүлүмө урманбек айтып кетти. Биз жакшы эле аяп турабыз, эркек болгондо. Тапшырбаңыздар, биз бул жерде аткарып, элибизге түшүндүрүп, канчадан бери күтүп атат. Коюп бериңиздер, биз ошол боюнча иш алып барабыз. Жоон угал, жоон. Бол сага ишенip техника ошону бере аласыз, точно айтыңызчы. Билмирен сөзүн угалы. Тендер боюнча. Значит, мен айткандай жана айтпадым деле да. Дагы бир жума керек. Жооп керек. Азия өнөктүрүү банкынан берет. 26-27 дейсиз. Анан кийин дагы 2 жума контрактный заключение болот да бизде. 2 жуманы Бир ай. Бул тендер боюнча. Азияда жанагы жол боюнча, техника боюнча. Жанагы туура айтылды. Нурлан дагы айтылды. Азыр эле сиз дагы айттыңыз. 10 миллион Азия өнөктүрүү банк бөлүп берген. Отдельно мынакей жолго эле. Тодини участогуна жанагы 70 километр. Мурунку компания. Мурунку компания. Деуга, Жок, Азия өнөктүрүү банк.
Деуга. Кимге бөлүп бердилер? Деуга? Деуга деп айтып акча бар бияқта. Почему азыр деген жанагы Зарыл аганы карап калдык демеси. Зарылбек байкен. Акча бар. Бияқтан деген техника жетпесе, азыр жетпей атат. Жетпесе меселе жетпей атат. Аренда алыш керек болчу. Бияқтан деген жанагы погрузчик же самосвалды иштеп эметиш керек болчу. Биринчи күнү деген иштеп эметип кеткенден кийин жанагы азыр да айтып атпадың да, асыл сиз айттыңызбы же бияқтан деген грейдировка болуп эле жанагы суу болуп эметип калды деп. Март айында эле бияка деген 5 водовоз жибергенбиз. Башка областын алып, бояктан деген чаң эмеси чыкпасын деп. İştebeyaptır. Men degenge birinci günü özüm ötüp atkanda gördüm de bir elе эки. Жөн эле чыгыштап атышаталар күнүнө толтура сайларка чыгыштап коелу, эч кандай суу себилген жок. Эчтеке себилген жок. Силер надзор кылбайсыздар, вообще надзор кыла албайт экенсиңер. Биз деген өзүбүз сүйлөшөбүз. Биздин кадрыбыз биз биякты карайбыз аны. Бияктан деген азыр да уктук. Азыр биякта жанагы резюме же балдарды азыр эметсеңер, алар менен таанышып, билип аларды дагы каралабыз. Ушул боюнча жанагы тендерди мен айттым, техника боюнча айттым. Siz точно так айта алган жоксуз. Техника боюнча айтпаңыз. Бизге техника боюнча айтып коюңуз. Министрайым. Ошол жолду бизге мына бүгүн эртең керек тотпой мына бизге ал тендер деген ал понятно да ал эртең болот контракт анын баарыбыз эле билебиз. Силер билесиңер, ошон үчүн так айта албайсыздар. Бизге маякты жума сайын сүрдүрүп берип туруңуздар. Эл кыйналып кетти мына биякта таксидегилер эч ким чыкпай атат. Жумуш жок, чыкпай атат. Эл жашаш керек, кредит төлөш керек. Жолду өзүңүздөр көрдүңүздөр, турабы сиздер деле аба менен жүргөн жоксуздар да. Жолду көрдүңүздөр, Адыл байке келдим. Жол болбой калды. Бизге жол керек, жума сайын сүрдүрүп берип тургула. Ошого күчүңүздөр жетеби? Айынан келген жаштар. Анда эмнеге кылбай атасыздар ушуну? Ошону кылбай атасыздар. Ошол жолдо келатат бияка. Дагы бир грейдер беребиз. Жангысы жок. Эжеке, азыркы эле минуттагы эле маселени чечип бериңиз, бүттү. Тендерди жылдап кыласызбы? Жанагы эле мен эле сурам. Ушул эки эле жумушту аткарып бериңиз. Ушуну айтып коюңуз болду. Биз кылдык, ана сиздерге да совместно кылып атасыздарбы, иштеп атасыздарбы? Кылыңыздар да элдин эмесин чечиңиздер. Хотя бы ошого күчүңүздөр жетет, туурабы? Сүрдүргүлө күндө. Тендер болду башталгыча. Жума сайын бергиле дейт. Жума сайын сүрдүрөлү. Суудан чачтырып бериңиз болду. Айтып келесиздер. Айтпа. Тендер алып бермөк тендер өзү айтып кеткен жок. Уже доверие жок. Уже жолду тозобуз деген маселе болуп атат. Мына биякта бүт бар жолду тозобуз деген маселе болуп атат. Ошого эме караңыздар, кайдыгер карабаңыздар, мына барыңыздар келип эле анан. Өмүрдүн баары токтоп. Ардак сиздерден муну тигине деген болбойт мына. Жума сайын бүгүнтөн баштап сүрдүрүп бериңиз. Азыркы маселе чечилген жашасын. Кошкордун жолу менен Кошкорго иштейм деп жакшы. Siz hazır deyip Cumatık'ta barasızlı olmuşsunuz. Barasız. Teknikasını göre getesini. Kadın masaya şeş albaydı. Açıkta жылбайсыңар. Beş bala var azam pıravda. Жолдун немесин уктуңуздар да эмне? Бир срок где-то 10-15. Так айтып кол. Адыл байке. Жок, айтылган жок го байке ошо. Bizde aytılgan yok. Aytıp koymuyoruz. Tek ay degeni. 20 августта болуп калып атат. 20 август болуп калып атат. Ошо 20 августка чейин мына бир жумада мына грейдерди берсин дагы деун начальнигин шайлайлы жума сайын сүрдүртүп, жума сайын эмесин Эме, грейдер эмес, түчпөс эмес. Бизге кум төгүп түзөп берсин. Кызартын ар жакка какмак. Биягы башы. Таскак болгон биягы. Бизге чоң грузой коодон бирди бергиле биздин депке. Бизге эки грейдер, эки погрузчик болсо, мону пачет кыла алат. Таш чыгып калган аяктанчы. Аңгыз болбойт. Үч жол болуш керек. Суу кылышпай калабыз. Самосвал келеби?
Училище жетет. Мына бүт уже интернетке кетип атат. Мынакей. Прямой эфир. Түз эфир. Эме министр консультант алмашабы? Аке. Марат. Сүйлөп койсуңуз. Айта койтуңуздар, биз. Урматтуу туугандар, жыйынтыктайлы баардыгы оюңарды айттыңар, жок унуттуңар. 20-августтан кийин башталат деп. Жок, 20-августта. Эң кеч калса деп атышат, баягы тендердин нормалары боюнча. Анан экинчи маселе, 2 күн болду арызын жазган. Өзү баягы талаптарды, баягы силердин суроо немелерди эске алып, өзүнүн арызы менен кетти. Анан кадр боюнча как раз ушулардын буйругу менен дайындалат. Биз сунуш беребиз. Азыр айтып атасыңар, 5 бала барбы, 5 канча болсо, 1 саатта жетишесиңерби? 1 сааттан кийин Чайыкта жолугуш айылдагы кишилер адистигин карап, тажрыйбасын карап, анан өзүнүн да убадасын алып туруп, ошо кишини дайындайлы дагы. Силер айткандай тендерди бүткөрсө, мына жолду сүрдүргөндү баштайлы. Мына у коюңуздар, жаштардын атынан сүйлөп койсун. Менин атым Марат Оторбаев, жаштардын төрагасы болом. Биз көптөн бери 2016-тан бери көтөрүп жүрөбүз жолду. Чайнаровдун салган проблемаларын да көрсөткөнбүз, көгөй жарылып баштагандачы. Учурда дагы ошо Чайнаровд салып кеткен 195, жаттабасыңар 195-километрден ары вообще кошмар болуп атат. Сел түшүп атат, анткени буну карап атыптыр. Туура эмес коюштур ошо сел түшүү жана эмелерди снабжение. Азыр туура эмес туруп калган, аяк кошмар болуп атат, таш түшүп атат мисалы. Бүткөн асфальт жазылган. Биякта болсо мында моер өзүңөр азыр эле карагыла, саздак жер. Берде деген былтыр мына Азаттыкка чейин чыгып, мына Замир Байкелер турат, биякта эл чыккан, эл чыгып саздак жер. Берге деген астына деген жана скальный таштар төшөлөт экен, негизи мына билесиздер. Андай төшөгөн жок. Күнөө кимде? Күнөө Минтрансtada. Мисалы мына акимдер эчтеке полномочия жок экен, эч кимки жок экен. Ошол убакта карашкан эмес. 2 айдан кийинчи мисалы, 2 айдан кийин консультанттар айтып атат, тойдени туура эмес салып коюптур го. Энисе болсо эми канча 24 миллион элди алдап кетти. Акчаны берет. Азыр ушул бойдон кайра салып кетсеңер, монун астына таштар бизде фактылар бар, сурасаңар. Кандай салынган мен бүт тартып алгам. Кандай таштар төшөлгөн, эмне материалдар. Мисалы проект изменения киргизебиз деп кеткен, анда сизге чейин билбейм, силер уже 3-чү бир зам 3-чү министр менен жолугуп атабызда. Канча болуп кетти? Вообще чечилбейт. Ошондуктан могу жерден эл чыгып атат да. Могу жерде ушул жерди жакталган саздак бер по-любому суу чыгат. Жазында суу чыкты ошол жерден. Ошол жерди мына бул жерди тоо могу жерич, тоо жак менен өткөрсөңөр болмок. Бул акчаны аябай эле жок ал проект. Ошол бойдон эле уруу эле дептир. Тойдени айтып атат бизгечи. Тойдениге барсак айтат, "Ой, бизге Минтрансыңар проектке киргизип берсин, акча бөлүп берсин, мага эмес, мост жасап беребиз" дейт да, качейинчи. Ошондуктан ушуну да карап койгула да, мына ушу 2 участок мен айтайын деген. Анан Кашка кыянды көтөрүп салдыңар. Түшөбүз деген көтөрүп салышты. Калган эми консультанттар эч надзор жок, карашкан жок. Ушуларды кустуруш керек. Бизге убакыт канча кишини мисалы эме алдап жолго салып ушу бүттүк, таза бүттүк. Если сиз чынында чече албайсыз, көзү жетип атат байке. Багы айланып келип силер деле чоңуңар бар. Ушу президент келе айла жок эмебиз калды. Өзү келип ушу жерде ушу эл менен жолугуп, өзү чечпесе башка силер